Кыргызстандагы өнөр жайчылар жана ишкерлер биримдиги менен Казакстандын тышкы соода палатасы ортосунда Кыргыз-казак ишкерлер клубун түзүү боюнча макулдашууга кол коюлду. Бул документ эки өлкө ортосундагы ишкерлердин алакасын арттырып, инвестиция, өндүрүш, айыл чарба жана башка тармактарда долбоорлорду ишке ашырууга түрткү берет. Ошондой эле ишкерлик клуб байланышты күчөтүү максатында энергетика, машина куруу, каржы, тамак аш өнөр жайы, агро өнөр жай комплекси жана башка тармактар боюнча аянтча түзөт. Жолугушууга Казакстандан келген 20га жакын компания өкүлдөрү жана коңшу өлкө менен соода жаатында иш алып барган кыргыз ишкерлери катышып, кызматташуу тууралуу талкуу жүрдү. Негизги жыйынтык бул бир ишкер башка ишкерди табып, бирөө же товарларды өндүрүп туруп сатат, же чогуу келгиле чогуу Кыргызстанда өндүрүш боюнча аракеттерди кылалык деген, же чогуу бу жерде товарларды же чогуу чыгарып туруп, же Казакстанга жиберип тиякта дагы бир дополнительно кайра иштетүү бир аракеттерди кылып туруп, башка мамлекеттерге жиберүү боюнча аракеттер болот да.